Assalamu алейкум туугандар. Биз бүгүн дагы бир кардарыбыздын дал ушундай бир кабаттуу үйдүн проектисин аягына чыгып отурабыз. Биз менен видеону аягына чейин бирге болуңуздар. Бизге катталып лайк басканды унутпаңыздар. Биз сиздерге бул проект тууралуу сиздерге кененирээк маалымат берип кетмекчибиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле 11:30 10:30 болгон үйүбүздүн ичиндеги комнаталар менен тааныштырып баштасак анда эң биринчи эле кирип келген негизги ишибизде чакан ушундай прихожка жайгаштырганбыз бул жерге. Бул чечээр ошол эле прихожканын ичинде эки эшик жайгашкан. Ушул эки эшиктин бири топко болуп бул жерге топко жайгаштырганбыз эң биринчилерден болуп. Андан кийин бул жерге жуунуучу атайын душ жайгаштырганбыз өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Андан кийин холлго өткөндө бул жагында эшиги бар. Ошо бул жагында эшикте кухняга өтүп кетет. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле чакан кухнябыз бар бул жерде. Андан кийин чыгып кайра бул эшикке кирсек, бул жерде чакан детский спальня жайгаштырганбыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Бул эшиктен чыгып кайра бул жакка киргенде зал, мынакей конок тосуучу, ушундай конок күтүүчү залыбызды жайгаштырганбыз. Андан кийин залдан чыгып кайра бул жерде дагы бир спальня жайгаштырган. Бул жерде дагы бир спальня жайгаштырганбыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле. И ошондой эле ошол спальнянын бет маңдайында дагы бир спальня жайгашкан. Бул жерде өзүбүздүн кардарыбыздын уктап эс алуучу бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле 3 уктоочу бөлмөнү 3 башка жакка койгонбуз. Уктоочу бөлмөлөрдү бири-бирине жакын жайгаштырган эмеспиз. Себеби бул өзүбүздүн кардардын талабына жараша болду да. И ошондой эле бул жерде жуунуучу бөлмөбүз, душту дагы ушундай мынакей ушул үйүбүздүн ички тарабына коюлуп калганына себеби ушул кардарыбыздын өзүнүн көңүлүнө толгон үчүн ушул жерге коюп койдук биз. Ошондой эле бул жерде бизде сырткы лестница бар. Ошондой эле лестницабыздын площадкасы кичине кененирээк. Себеп дегенде мен бул жерге чакан стандарт айнек деле коюп койгом. Негизи кардарыбыз бул жерге чоң эшик, панорамный эшик коет экен. Жайында бул жерге чыгып, чай пай ичип отуруп кайра кирип кете тургандай болуп. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле 11:30 9:30 болгон үйдүн ичиндеги планировкалар менен сиздерге кененирээк тааныштырып кеттик. Кимге керек болсо, кимге жаккан болсо ушул проектине колдонсоңуздар болот. Ошондой эле фундаменттен жерден өйдө 90 сантиметр көтөргөнбүз. И ошондой эле биз бул жерге бул кухнянын алдына жакан подвал кылып жасаганбыз. Пока азыр сиздерге аны көрсөткөн жокпуз. Кудай буюрса жакынкы аралыкта ушул үйдү биз кардарыбызга под ключ тургузуп беребиз. Кудай буюрса канча строй материал кетти жана ошондой эле канча каражат кетти баарыңыздарга маалымат беребиз. Азырынча бул проект менен гана тааныштырмакчыбыз. Андан кийинки курулушун алдыда дагы убакыттардын өтүшү менен сиздерге дагы курулушун дагы башталганын жана кандай жүрүп жатканын да сиздерге кененирээк маалымат берип кетебиз. Эгерде кимдир бирөө проект менен үй салдырам деген болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге жакшы сапаттуу строй материалдар менен үйүңүздөрдү куруп бергенге колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Жана ошондой эле бизден сиздерге белек проект бекер